Assalamu alaikum, қасиетті қырғызстандықтар. Иық Рамазан айларында қайра жолығып отырабыз. Қайғылы оқия Баткен обласындағы болып жатқан чыр-чатақтар, тополоңдор, қан төгілулер, сыздоолор, дененин эмчеги зыркырап, атанын боору езилип турган мезгил. Баткен областы бүгін ең оорукчан болгон бала сыяктуу болуп турган кез. Мен жакындарын жоготкон, каттуу жаракат алган бардык үй бүлөлөргө терең кайгыруу менен көңүл айтам. Арга канча башка салган ушул болуп атат. Эмне үчүн ушундай окуялар болду? Ушундай окуяны болтурбай коюунун мүмкүнчүлүгү бар беле? Мына ушул суроолорго тез аранын ичинде жооп берүү өтө оор, кыйын. Сөзсүз түрдө бардык жоопкерчиликти мойнума алдым деген жигиттердин шалаакылыгынан, сабатсыздыгынан, эч бир тоготпостугунан, же тышкы саясатты, же ички саясатты жүргүзө билбегендиктен, кадрларды тандай албагандыктан, ким болсо да ошол болсун, мени колдогон болсо болду деп кадр саясатын жүргүзүп келип, ушул кейипти кийип отурабыз. Абдан өкүнүчтүү. Мына ушул бейкүнөө кеткендердин, ыйык Рамазан айында бул дүйнө менен кош айтышкандардын акыретин Аллахым абад кылган болсун. Алардын пендечилик менен кетирген күнөөлөрүн кечирсин. Кыямат күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын шапааттарын насип кылган пенделерден кылсын. Артында калган угул кыздарына, үй бүлөлөрүнө, ата-энелерине, бир туугандарына Аллах сабыр берсин. Сабыр берсин, дагы бир жолу сабыр берсин. Жараткандын өзү гана көмөк көрсөтпөсө, башка жактан көмөк күтүүгө мүмкүн эмес болуп калды. Мына ушундай оор кырдаалда да ар кандай жактан чыга калып, 5 мүнөттүн ичинде күнөөлүүлөрдү таба коюп, айрыкча коопсуздук кызматынын жетекчисимин деген жигит кайда барса бир автобус кишилерди артынан ээрчитип жүрүп, токтогон жеринде сүйлөтүп, дале болсо саясаттан такыр көңүл калбагандыгы өкүнүчтүү көрүнүш. Мына ошол жерде карапайым калк кайра кулак кагып аткан экен. Бир айдан бери кулак кагып атыптыр. Кошуналардын үрөйү жакшы эмес. Булар эмнегедир техникаларын жыйнап атат. Булар ор казып атат. Булар окоп казып атат. Булар кандайдыр бир иш аракеттерге даярдык көрүп атат деген билдирүүлөрү бүтүндөй жоопкерчиликти мойнубузга алдык деген азаматтардын кулагына кирбегендиги. Тескерисинче ушундай оор кырдаал түзүлүп атканда сыртка жеке үй бүлөлүк маселе менен чыгып кетиши бул ченеми жок жоопкерсиздик. Ар бир жерге барганда ар кандай сөздү айтып, тышкы саясаттын эмне экенинен кабары жок, будургутуп, кошуналардын да кыжырына тийип, болбогон сөздөрдү болду деп, жетишпеген келишимдерди келиштик деп, 2 сөз эмес, 4-5 жолу өзгөрткөндүктүн кесепети ушул күнгө алып келип отурат. Баягы эле касиетиңден кагылайын кыргыз элим. Дали болсо өзүбүз бир муштумдай түйүлүп, өзүбүз өз маселебизди чечип, көмөк көрсөтүп, бар кимибиз ар жактардан колубуздан келишинче жыйнап, ыйлап турган Баткенге, кан агып турган Баткенге бардык тапканыбызды ошол жака жумшап атканыбыз дали болсо адамгерчилигибизден жогору экендигин, биз адамдык кейипти жоготкогонубуздан, биздин пейилибиздин түз экендигинен кабар берет. Кээ бир инсандардай болуп, ал жака барып сүрөткө түшүп, ал жака барып камерага тартып, биз көмөк көрсөттүк, биз келдик деп кыйкырып коюп, үнү чыкпай калгандан көрө, уун чыкпастан, мына ошол биринчи түндөн баштап Ош шаарынын тургундары, биздин азамат жигиттерибиз, кыздарыбыз ошол жерге көмөгүн жеткирип берип, кадрдын сыртында калып, уун чыкпастан Аллахтын гана ыраазычылыгын издеп жүргөн азаматтарга баш ийип таазим кылам. Сыртта жүргөн, Россияда, айрыкча Москвада жүргөн биздин боордошторубуз күн түн дебестен соңку акчаларын жыйнап, кандай көмөк көрсөтөлү, эмнеден көмөк көрсөтөлү деп
күн түн тынбай телефонду шыңгыратып аткандарга терең таазим кылам. Өздөрү алыста жүрсө да, көздөрү ошол кан аккан, жаш аккан жерде болуп аткандыгына Аллахтын ыраазычылыгы болсун ошол жигиттерибизге, кыздарыбызга. Кудай кааласа, соңку жыйналып, канча жыйналганыбызды көрүп, эң муктаж болгон, эң керектүү нерсе эмне экендигин билгенден кийин биз кайра дагы 3-чү жолку көмөгүбүздү көрсөтөбүз. Дагы бир жолу баса белгилейм, мунун баары ыйык Рамазан айындагы Аллахтын гана ыраазычылыгы үчүн. Булардын баары купуя түрдө көрсөтүлөт. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн ким күнөөлүү деп биринин артын бири чукуп отуруунун кажети жок. Эртең Кудай кааласа тынч заман келгенде ар бир азаматтын жасаган иши өз жазасын өзүнүн колуна алат. Биз бүгүнкү күндөгү эң негизги маселебиз элибиздин амандыгы, жерибиздин бүтүндүгү. Бүгүн бири-бирибиз менен ыркырашып отурбастан бир багытта болушубуз керек. Түйүлгөн муштумдай болушубуз керек. Мына ошол жака барган азаматтар чуручуу салып кур кыйкырыктарды токтотуңуздар. Баарыбыздын каныбыз агып турат. Баарыбыздын жүрөгүбүз сыздап турат. Мүмкүнчүлүгү барлардын баары ошол жерге барганда колдон келген көмөктөрдү көрсөтөлү. Дагы бир жолу айтам, муну жалпы кыргыздын кандайдыр бир багытта, бир ниетте, бир пейилде экендигин билдирүү үчүн гана. Кудай кааласа, бул күндөрдө өтөт. Бул сыноо, улуттун башына түшкөн сыноо. Ушул сыноолорго эмне түрткү болду? Аларга дагы шашпай, акырын баа берчү күн келет. Көбүбүз сезип турабыз, эмне үчүн ушул кейипти кийип калганыбызды. Бирок бүгүн алар жөнүндө айта турган күн эмес. Аларды эскере турган, же бири-бирибизге мыскылдай турган учур эмес. Бар бололу. Кагылайын кыргызым, асманыбыз ачык болсун. Элибиз аман, жерибиз бүтүн болсун. Мына ушул ыйык Рамазан айында кол салган, ушундай жапайычылыкка барган ар бир инсандын акыреттеги азаптарын Аллахтын өзү берет. Биздин пейилибиз түз, ниетибиз ак, кучагыбыз жайык. Бирок ушул жайылган кучакты тебелегендерге Аллах насип кылса жооп берер күндөр келет. Бар бололу, аман бололу. Кармаган орозобуздарды кабыл кылып, өткөндөрдүн баарын Аллах Таала өзү кечирген болуп, жараткан кандай максатта жаратса ошол максатта жашап өтүштү насип эткен болсун.